Bismillahirrahmanirrahim. Бул мамилелер жансыз нерселерден башталат. Кийин өсүмдүктөр ааламын, соң айбанат ааламына өтөт. Кийин болсо инсаният ааламы, периштелер ааламы жана башка ааламдарды камтып алат. Исламдагы адептер мусулман инсандын өз пайгамбары жана Роббисине көрсөткөн адеби менен таажикият кемелине жетет. Мына ушундай кең камтылган шарапаттуу адептерге амал кылуу оболу кишинин өзү үчүн пайдалуу. Мисал үчүн чай иче турган пыялабызды алып көрөлү. Киши адептүү болсо, ошол пыяланы этияттап, абайлап иштетет, таза кармайт. Натыйжада пыяла узак убакыт ага көңүлдөгүдөй кызмат кылат. Эгер ошол адам пыялага карата адепсиздик кылса, анын кыры кетет, кир болот, сызылат жана акыры сынат. Мына ушул абалды башка ар бир чоң-кичүү нерселерде да көрүп ой жүгүртүүбүз мүмкүн. Ар бир нерседе динибиз көрсөткөн адепке амал кылсак, оболу бул дүйнөбүз үчүн, негизгиси акыретибиз үчүн жакшылык кесип кылган болобуз. Адептин булагы. Адеп маселесин адамзаттын тарыхында биринчи жолу ислам гана толук кандуу баштаган. Ага чоң маани берген десек, аша чапкан болбойбуз. Исламда инсандын жашоосундагы ар бир нерсенин өз адеби бар. Ар бир нерсеге адеп менен мамиле кылуу керек болсо, мынча адепти кантип үйрөнүп болот деген кыялга барбоо керек. Бул кепти башка диндегилер же башка улуттагылар айтса болушу мүмкүн. Бирок биз мусулмандар такыр мындай дей албайбыз. Анткени Куран Карим жана Сүннөтү Мутаххарада бардык нерсенин мамилесиндеги адептер кең баян кылынган. Тафсир, хадис жана фикх китептерибиз бул сыяктуу адептер менен толо. Ислам табиатынын негизин да адеп түзөт. Эң алгач Курани Каримдеги адепке тиешелүү аяттарда үзүндү келтирүүгө уруксат бересиздер. Аллах Таала Исра сүрөсүндө мындай деп кайрылат: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Раббиң жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңду жана ата-энеңе жакшылык кылууңду буйруду. Эгер алардын бирөөсү же болбосо экөө тең сенин кол астыңда каарылык жашына жетсе, аларга уф дебе, үшкүрбө жана аларга каарыңды келтирбе. Аларга ар дайым жакшы сөз айт. Бул аятта жалгыз Кудайга, Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылууга буйрулгандан кийин түздөн-түз ата-энеге жакшылык кылуу буйрулуп жатат. Алла Таалага баш ийип ибадат кылгандан кийин эле турган дагы бир маанилүү иш ата-энеге жакшылык кылуу болуп саналат. Бул да Аллахтын буйругу. Аллах Таала өзүнө ибадат кылууну буйруп, анан ошол сүйлөмдүн уландысында ата-энеге жакшылык кылууну баса белгилеп жатат. Бул эки өкүмдүн бир аяттагы бир сүйлөмдө баян кылынуусунун өзү да исламда ата-эненин акысы канчалык улуу экенин көрсөтөт. Эгер алардын бирөөсү же болбосо экөө тең сенин кол астыңда каарылык жашына жетсе, аларга карап уф дебе. Бул сүйлөмдөгү уф сөзүнө байланыштуу эки түрдүү маани бар. Бир мааниси ата-энеге жаман сөз айтып, урматсыздык кылба деген болсо,
Экинчи мааниси ата-энеңди алдында уф дебе. Алар балам оор абалга түшүптүр деп ыза чегишет дегени болот. Үшкүрбө жана аларга каарыңды келтирбе. Аларга ар дайым жакшы сөз айт. Ата-энеге эч бир ыза бербе. Аларга эч бир ызаны ыра көрбө. Кандай жакшы сөз болсо, ошону ата-энеңе ыра көр. Жаман, копол сөздөр зекүү менен дилдерин оорутпа. Аллах Таала Нур сүрөсүндө мындай деп кайрылат: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. O iman keltirgендер, өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксат сурамайынча жана үй ээлерине салам бермейинче кирбегиле. Ошондой кылганыңар силер үчүн жакшы, балким эскертме өрнөк аларсыңар. Ислам дини келбей туруп жахилият, түркөйлүк доорундагы арабтарда кишилердин акы-укуктарын, алардын жеке үй-бүлөлүк сырларын кадырлоо, урматтоо маданияты жок эле. Бирөөнүн үйүнө уруксат да сурабай, таңкы салам, кечки салам деп туура кирип бара беришет эле. Ал үйдө аялдар бар экендиги, үй ээлерин түрдүү абалдарда болушу мүмкүн экендигин ойлоп да көрүшпөс. Буга көңүл да бурушпайт эле. Бул болсо өтө чоң адепсиздик саналып, түрдүү жамандыктарга, шек-күмөндөргө, кеп сөздөргө себеп болот эле. Ошондуктан да исламда ушул аят аркылуу ар бир кишинин жеке урматы, үйдүн коопсуздугу, укугуна амал кылуу ачык айкын көрсөтүлдү. Исламда ким болушуна карабай, бир кишинин бирөө жашап турган жерге ээсинин уруксатысыз кирүүгө акысы жок. Бул болсо коомдук адептердин чырайлуу үлгүсү саналат. Аллах Таала Лукман сүрөсүндө мындай деп кайрылат: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.